Мындан 5 жыл мурда 16 январь күнү эртең мененки саат 7:30 чамасында Манас аба майданына жакын жердеги Дача суу айылына учак кулап, жалпысынан 39 адам каза болгон. Бул күн Кыргызстандын тарыхында кара так болуп калды. Арадан ушунча убакыт өтсө да иликтөө иштери жыйынтык берген жок. Канчалаган бүдөмүк суроолор жоопсуз калып келди. Ал эми президент Садыр Жапаров акыйкат үчүн мына ушул сындуу учурунда бармак басты көз кысты болгон чуулгандуу окуяларды ачыкка алып чыгууга бар күчүн учурда жумшап келет. Канчалаган өмүрлөрдү алып кеткен Дача суу окуясы боюнча да буйруса коомдук комиссия түзүлмөкчү. Бул тууралуу президент 8 майда өзүнүн Facebook'тагы жеке баракчасына пикирин калтырган. Урматтуу кыргызстандыктар, эл койгон негизги талаптардын саппашында Ош окуясы менен Дача суу окуясын иликтеп, аягына чыгарып бергиле деген талап болгон. Ош окуясын иликтөө аяктап калды деп маалымат беришти. Жакында иш сотко кетет экен. Ал эми Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар, жай жылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурда дагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат беришти. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алдым. Жакында тескеме чыгат. Активдүү жарандарыбызды, иликтөөчү журналисттерибизди, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөрдү дагы чакырабыз. Иликтөөгө мамлекет тараптан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Тергөө тобундагы кагаздар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп беребиз. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан тарта канчалаган чуулгандуу окуялар жүз берип, бирок тилекке каршы алар боюнча иликтөө жүргөнү менен жыйынтык жокко эсе болуп келгендиги ачуу чындык. Бүгүнкү күндө айрыкча адам өмүрүн жалмап кеткен окуяларды иликтөөдө жарандык коомдун аралашуусу өзүнүн оң таасирин берет дегендер президенттин Дача суу боюнча кайрылуусунан соң коомдо күчөдү. Бул багытта айрыкча укук коргоочулар, юристтер өлкө башчынын мындай кадамы бир гана акыйкаттуулукка жол ачаары бышык дешет. Ошо адилеттүү коомдук баягы активисттер дейбизби, анан бир ишмердикке ошондой айлык болуп жүргөн адамдарга чоң үмүтүн байлап жатканы байкалып турат. Ошондуктан демек ошол өзүнө түздөн түз жүктөлгөн баягы милдеттүү аткарбай келгендиктен тергөөчүлөр дейбизби, ошол атайын кызматкерлер демек ошондой талап бүгүнкү күндө болду. Анан эми бул жерде эгер чындыгында иштейм, ошонун бетин ачам деген кызматкерлер болсо, адамдар болсо бетин ачса болот бул кызматке. Анткени бүгүнкү күндө баягы бүгүнкү заманында ар бир нерсенин өзүнүн изи болот, изи калат да. Мисалы ал жок жөн эле учак келди, конду, авария болуп кетпейт. Анын ичинде жүк кимики эле, каяктан чыккан, кимге берилген, эмне себептен конуп аткан, негизи ошолор баары калат изи. Ошонун негизинде тактап чыкса болот. Анан жана окуялар боюнча деле албетте чечилбей калган маселелер бар, анан бейгүнөө соттолуп кеткендер бар деп мен эсептейм. Ошондуктан бул иштерди карап чыгып, тиешелүү баягы күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек. Анан бунун тартылуусунда баягы калыс адамдардын жардамы керек. Анан калыс адамдар ука турган адам да керек да. Мисалы калыс адам айтса аны укпай коюшу да мүмкүн да. Жок, сен туура эмес жыйынтыкка келип атасың депчи. Ошондуктан биринчи кезекте өзү милдет жүктөлгөн кызматке адамдарды тергесе жакшы эле, бирок аларга ишенич жоктой баягы маалымат берилди. Ошондуктан ушундай талап туура эле деп ойлойм. Ал эми 30дан ашуун кишинин өмүрүн алган кандуу окуяны иликтөө талабы Каргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Авиакырсыкка байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин бийлигине карата дооматтар да буга чейин көп болгондугу сыр эмес. Эми буйруса бүгүнкү президенттин кийлигишүүсү менен ачуу чындык сыртка чыгып, күнөөлүүлөр өз жазаларын алат дегендер коомдо арбыда. Кудай кааласа ачыкка чыкса кичине бийликтерлер да кийинки келе турган бийликтерлер да коркуп калат эле да, эл бар деп, артымда деп. Биз ишенебиз, мына президент бара чыгарат дейбиз. Себеби элдин эң ишенген, Алла берген президент болду да кыргыз элине. Мына Кумтөрдө канча жылдан бери ала албай утулуп калабыз деген Кумтөр алдык го. Ошо парламентте жанагы отургандар айткан депутаттар, биз утулуп калабыз. Көрсө алардын дагы акциялары бар экен да. Жеген экен. Мына Алла берди, секин келип атыр го элге. Мына элдин канча медиктердикин, мугалимдердикин айлыктарын көтөрдү.
Маалыматка ылайык 2017 жылдын 16 январында жүз берген бул каргашалуу окуя боюнча ошол кездеги айрым оппозиция өкүлдөрү конушка кулап түшкөн Boeing 747 учагындагы жүк ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деп сөздөрүндө айтып чыгышкан. Мына ошондуктан да иликтөө аягына чыкпай жатат деп коңгуроо чалышкан күндөрү да болгон. Антке менен ошол учурдагы бийлик жана тийиштүү кызматтар мындай дооматтарды жөн гана ушак деп маалымдашкан жайы да бар. Буюрса президенттин демилгеси менен учурда коомдук комиссия түзүлсө, бул багытта мүмкүн бул окуя боюнча канча жылдардан бери берилип, бирок жоопсуз калган суроолорго чекит коюлар. Улкан Кожоева, Жанызак Нурдавлетов, жаңылыктар үчүн.